Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 45 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүү. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүү. Адам өзүн ар тараптуу өнүктүрүп, көптөгөн ийгиликтерге жетише алат. Ал үчүн адам өзүн 3 жактан өнүктүрүүсү зарыл. Ошол 3 жак боюнча мен план кылып бөлүп алдым. Биринчи интеллектуалдык жактан, экинчи физиологиялык өнүгүү жана үчүнчү руханий өнүгүү боюнча маалымат аласыздар. Биринчи интеллектуалдык өнүгүү үчүн адам эң биринчи акыл эмгегинин маданиятын үйрөнүүсү зарыл. Мектепте берилген базалык билимден сырткары ар бир адам өзү кызыккан жаатта, мисалы адабий чыгармаларды, дүйнөлүк классикаларды, дүйнөгө белгилүү лидер, акылман адамдардын өмүр баяндары менен таанышуу, ошондой эле интеллектуалдык жана маданий журналдарды окуу, коомдогу күнүмдүк жаңылыктарды, техникадагы жетишкендиктерди, ошондой эле кругозорду өстүрүүчү энциклопедияларды өз алдынча окуп жүрүүсү зарыл. Сабагыбыздын экинчи бөлүмүнө өтсөк, физиологиялык өнүгүү. Урматтуу окуучулар, көңүл бургула, бул силер үчүн өтө пайдалуу. Ар бир бала же кыз жаш чагыңардан баштап спорттун бир же бир нече түрү менен машыгууңар, ден соолугуңарга кам көрүүңөр керек. Мисалы, айкидо, карате, дзюдо, чуркоо, ошондой эле бассейнде сүзүү курстарына дагы жазылып алсаңар, системалуу түрдө машыгып жүрүү бул абдан пайдалуу. Анткени спорт бул адамдарды режим менен жашоого, эрктин бекем болуусуна, ден соолукту чыңалтууга, ошондой эле максатка карай тайманбай умтулууга үйрөтөт. Анда эмесе сабагыбыздын 3-чү бөлүмүнө келдик. Көңүл буруңуздар, бул өтө баардык инсандарга пайдалуу, эң керектүү болгон руханий өнүгүү жөнүндө кеп кылабыз. Ушул жерде мисал катары дагы айтып кетейин. Бул айым китебинде жок. Агай бизге лекцияда өткөндө ушул адамдын 3 казаны жөнүндө айтып берди эле. Анткени биздин ушул темага байланыштуу болгондуктан ушул жерге кыстырма катары айткым келип турат. Адамда 3 казан болот дейт. Акыл казан, рух казан жана аш казан. Акыл казан бул эң жогорку жакта, баш мээбизде жайгашкан. Ал билим аркылуу толот. Экинчи казан бул рух казан. Ал өтө жоош, сабырдуу, чыдамкай. Рух казан тойбосо терс көрүнүштөр келип чыгат. Ал эми үчүнчүсү аш казан. Ал ачкачылыкты көтөрө албайт. Аш казанга көңүл бурган сыяктуу эле, үчөөнө тең бирдей көңүл бурсак, адамда сөзсүз түрдө өнүгүү, өсүү да болот. Демек, руханий өнүгүү үчүн ар бир адам жан дүйнөсүнө азык берүүчү китептерди окуп, жаамат менен таалимдерге дагы барып турушса жакшы болот. Анткени ар бир адамдын жүрөгүндө Кудайга болгон ишеним бекем болгондо гана өзүнө болгон ишеним да артып, өзү көздөгөн ак ниет максаттарына оңой жете алат. Демек, жан дүйнөнү азыктандыруу үчүн эмне кылуу зарыл? Ыйык мусулмандар үчүн Куран китепти окуу керек. Ошондой эле элдик эпосторду, акындардын санат, насат, терме ырларын, кыргызча күйлөрдү угуп дагы туруу жакшы. Ошондой эле музыка угуу, классикалык музыкаларды жана психология тууралуу дагы китептерди окуп туруш керек. Өлкөнүн өнүгүүсүн каалаган ар бир жаран, окуучу, мугалим, студент, ата-энелер өзүн өзү өнүктүрүүсү заман талабы. Анткени адам ресурсу бул ар бир өлкөнүн баа жеткис байлыгы болуп саналат. Агайдын номер 3 эксперименталдык гимназиясында 1996 жылдан бери ушул максат менен инсан таануу эксперименталдык сабак лекциясы өткөрүлүп келе жатат. Инсан таануу сабагында илим-билим, спорт, илим-технология, дин тармактарында алгылыктуу иштерди жүргүзүп келген тарыхый инсандардын да, биздин замандын баатырларынын да өмүр баяны окутулуп, сабак лекцияга чакыртылып, асыл адамдык сапаттарды окуучу балдарга үйрөтүп келишүүдө. Бул сындуу жолугушуулар балдардын аң сезимине оң таасирин тийгизип,
аларды да ар тараптуу инсан болуп жетилүүгө шыктанууларына себеп болоорун эксперимент көрсөткөн. Урматтуу угармандар, анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта сиздер өзүнөзү ар тараптуу өнүктүрүү боюнча кыскача маалымат ала алдыңыздар. Кененирээк дагы өзүңүздөр айем китебинин 104-106 беттеринен окуп алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.